Ак Ордодо 2 адамды өлтүрүүгө шектелип жаткан жаран качкан учурда жок кылынды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Бүгүн 14-октябрь күнү кылмышты жасоо шарттарын жана жагдайын кайра кайталап көрсөтүп берүү процессин жүргүзүү учурунда шектүү качып кеткен. Милиция кызматкерлери шектүүнү кармоо учурунда кызматтык куралды колдонушкан. Шектүү алган жаракатынан каза болгон. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Бүгүн 14-октябрь күнү качууга аракет кылган кылмышка шектүү эси атып өлтүрүлгөндөн кийин окуя кызуу талкууга алынууда. Окуяга байланыштуу журналист Илим Карипбеков өзүнүн пикирин баракчасы аркылуу билдирди. Ал шектүүнүн каза болушун, өлүм жазасынын ишке ашырылышы катары сыпаттап төмөнгөдөй ой бөлүштү. Өлүм жазасын ишке киргизүү бат эле. Бул баланын анык мотивдерин, кандай шарттарда өлтүрүлгөнүн биз эми билбей калабыз. Расмий маалыматка ыраазы болосуң дагы отурасың, ыраазы болбосоң сен дагы камаласың. Карипбеков бул окуяны авторитардык башкаруу системасынын үлгүсү катары баалап, коомдогу реакциясына да сынга алды. Бир нерсеге айыптайт, медиа кошулат, элди ишендирет, саматта өкүм чыгарып туруп, өкүмдү аткарып коет. Канчалык адилеттүү болгону түшүнүксүз, бүдөмүк болуп кала берет. Ал ошондой эле коомдун сабаттуулук деңгээлине жана демократиялык баалуулуктарды түшүнүү жөндөмүнө токтолуп, бизге азырынча ушундай эле башкаруу жарашат, башка көзгө коюп, камап түрмөгө тыгып, жакшыны биз азыр баалай албайбыз, дагы 3 муун өтүш керек деп жазган. Булак мекендеш Рукейчи. Кылмышкердин кепкасы аныгында ак болгонбу? 2 киши өлтүрүлгөн Ак Ордо конушундагы үйдөн табылган кызыл кепка аныгында ак болгонун, кийин ал канга боелуп калганын бизге өздүк булактар кабарлады. Ошондой эле шектүү кылмыш жасаганга чейин 2 жума мурун Ысык көлдөгү кафеде официант болуп иштеп кеткен. Ал уурулукка кирүү үчүн маркумдун үйүн кокусунан эле тандап, тышынан бир нече саат байкоо салып турганын кошумчалады. Эл мырзага зубур аябай жайлап кетти туугандар. Колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Апасынын колунда 2 миллион каражат жоголду. Дагы 500 000 сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буюрса туугандар. Биз сиздерге жеткире беребиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Барыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Упай, теперь алдырбайлар.